Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibatu lil muttaqin. Sallallahu ta'ala ala Rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah Ta'alaga maqtolor aytıp, Peygamberimiz Muhammed Habib Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ga salam salavatlar aytıp, urmatlı bir tuğandar, sizler menen kayradan tüz efirde özgürtүүгө тийиш сөз аттуу көрсөтүү сөз эфирден баштайбыз. Адатта ошол кайсыл коомдогу туура эмес түшүнүктөр калыптанып калган болсо, ошол түшүнүктөрдү туура жакка тууралоону өзүбүздүн милдетибиз деп билебиз. Бүгүн айта турган сөзүбүз ата энеге урмат сый көрсөтүп, ата энеге жакшылык көрсөтүү туурасында болмокчу. Анткени азыркы учурда ошол ызы-чуу болуп аткан сырткы дүйнөгө, Сирияга же андан башка тараптарга кетип аткан бир туугандардын көпчүлүгү ата энесинин сөзүн укпастан, алардын сөзүнө маани бербестен кетип аткандыгын баамдайбыз. Ошондуктан биздин бүгүнкү сөзүбүздүн өзөгү ата энеге урмат көрсөтүү, ата энеге сый көрсөтүү, ата энеге жакшылык көрсөтүү туурасында болмокчу. Бул туурасында Кур'ан-ы Каримде, пайгамбарыбыздын сүннөт хадистеринде, ошондой эле салаф салихин өтүп кеткен аалымдарыбыздын жашоосунда өтө көп ибраттуу аяттар, хадистер, сөздөр, маселелер камтылган. Деги эле Кур'ан-ы Каримди барактай турган болсок, пайгамбардын осуятын барактай турган болсок, мына ошол жерде көптөгөн ата энеге жакшылык кылуунун милдеттүүлүгүн, анын парыздыгын, анын адамдын мойнундагы карыздыгын баяндаган аяттар өтө көп келет. Аллах субханаху ва таала ата энеге жакшылык кылууну бул Кудайды бир Алла деп билүү, таухид, жалгыз Кудайдын өзүн таануу менен бир катар коюп, ошондой эле ата энеге жамандык кылууну бул ширк менен катар коет. Демек ширк канчалык күнөө, канчалык арам болсо, ата энеге канчалык жакшылык кылуу, ошончолук ата энеге жамандык кылуу ошончолук жаман күнөө экендигин, ал эми ата энеге кызмат кылуу бул Кудайга сыйынуунун өзүндөй сооптуу экендигин баяндап айтып берет. Аллах Таала Ниса сүрөсүнүн 36-аятында айтат: "Ва'будуллаха ва ла тушрику бихи шай'ан ва бил валидейни ихсана." Аллах Таала айтат: Аллах Таалага ибадат кылгыла. Аллах Таалага эч нерсени шерик келтирбегиле, жана ата энеңерге жакшылык кылгыла дейт. Аллах Таалага ибадат кылуу, ошол эле учурда Аллах Таалага эч нерсе шерик кошпоо, жана ата энеге жакшылык кылуу, булардын бардыгы бир макамда, бир даражада келет. Аллах Таалага ибадат кылуу чыныгы мусулман болуу демек. Аллах Таалага ширк келтирбөө деген арвактарга сыйынып, тоого ташка сыйынып, базарларга, мазарларга сыйынып, дарактарга сыйынып, кездемелерди байлап, арвактарга сыйынып, айтор ушуга окшогон нерселердин бардыгы ширк, ыймандан чыгарат, ширк кылбагыла. Аллах Тааланы бир Алла деп билгиле, жана ата энеңерге жакшылык кылгыла дейт. Демек ата энеге жакшылык кылуу мына ушундай касиеттүү маселе. Ата энеге жакшылык кылуу деген сөздө анын курсагын тойгузуп коюп, бир жылда 2 жолу кабар алып, бир масык алош менен бир чепкенди, бир калпак көйнөктү кийгизип койсоң, ошо менен бүтүп калбайт. Балким ата энеге жакшылык кылуу ал адамдардын сөзүн угуп, алардын көңүлүн алып, алардын жүрөгүнө, көңүлүнө кубаныч тартуулоо демектир. Анын сөзүн укпай коюп, ата энеге жакшылык кылуунун эң бир тескериси. Ата энеге жамандык кылуу деп айтылат. Ата энеге жамандык кылуу сөзсүз түрдө аны уруп, жака бир чаап коюу эмес, балким ата эненин сөзүн укпай коюу дагы ата энеге жамандык кылып саналат. Чындыгында жихадка барам, Кудайдын ыраазылыгын табам деген адамдар, Кудайга ибадат кылам деген адамдар ата эненин сөзүн угуусу, аларга итаат кылып, аларга моюн сунуусу мойнундагы милдет болуп эсептелет. Ал эми Исра сүрөсүнүн 23-аятында Кудай Таалам айтат: "Вaqaza rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana." Аллах Таала сага буйрук берди, жалгыз гана Аллахтын өзүнө ибадат кылгының деп. Ошондой эле сага буйрук берди, ата энеңе жакшылык кылгың деп. Ата энеге жакшылык кылуу Аллах Таалага ибадат кылуу менен бирге турган, ошол макамда турган улуу ибадат. Бул жөн эле бир ата энелик милдет, балалык милдет эмес, балким Кудайдын сага жүктөгөн милдети, аны эсиңден эч убакта чыгарбооң керек болот. Ал эми башка бир жерде Аллах Таалага шүгүр келтирүү бул ата энеге ыраазылык билдирип, ата энеге жакшылык кылып, ата энеге шүгүрлүк келтирүүгө барабар окуя деп бааланат. Лукман сүрөсүнүн 14-аятында Кудай Таалам айтат:
enişkurli ve li valideyke ileyyel masir. Sen deyt, ey insan, adam oğlu, sen mağa şükür ayt deyt Hudaý Taalam. Mağa şükür ayt, mağa razılık bildir, jana atenеңe şükür aytıp, atenеңe razılık bir. Gele turgan jeriň men deyt. Bizdin bardygybyzdyn bara turgan jerimiz bul Allah Taalanın özü. Hudaý Taalama barardy unutpaşybız gerek. Oşonduktan Hudaýdyn bergen rizkysına, bergen ömürgö, jaşoого, bergen musulmançylygyna şükür aytıp, razılık bildirip, oşol ele учурda ata-enebizge dagı şükür aytуу, razılık bildirүү bizdin mildet bolot. Ata-enege şükür aytуу, sizlerge şükür. Sizlerge rahmat деген менен чектелбейт, балким алардын сөзүн угуп, алардын көңүлүн көтөрүп, ошолордун айтканынан чыкпай жүргөнгө аракет кылуу дегенди түшүндүрөт. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de İsra Suresi'nin 24. ayetinde aytat وَخْفِذْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ Sen ateneni korduktun kanatın töşөгün deyt. Ateneni korduktun kanat töşö деген söz, ateneni mamile kılganda, oşo atenengdin kulak kesti kulunday bolup, oşolorun aslında, kojoyun aslında özünün kulu, kanday özün kor sezip tursa, muna oşonday sezip tur deyt. Atenin aslında mançırkap, atenin aslında özün genen sezip, atenin aslında butun sozup olturup, balasını öp erkeletip, atenin aslında özün hanzaday da sezgen taptakır tur emez. Baldar, perzentler ata-enesinin mаңдайында олтурганда, алар менен мамиледе болгондо, ошол кул кожоюнун астында кандай турса, муну ошондой турууга урматтуу бир туугандарым милдеттүү экен. Ошол эле аяттын 2 бөлүгүндө Худаý Таалам айтат: "Фала тaqul lahuma uffin." 23 аятында айтат: "Ата-энеңе уф деп айтпагың" дейт. Ата-энеге сүйлөгөндө, сөз кайтарганда, ошого мамиле кылганда уф деп айтпагын. Уф деп айтуу бул ата-энеге ошол сөз кайтаргандагы эң бир төмөнкү мындай туура эмес жооп кайтаруу. Демек ата-эненин колун кайрып коюу, аларга катуу сөз айтып, сен өлбөдүң да, сен ушинтпедиң да, сен тойбодуң да, дагы бир нерсе элдин аталарымын да сен ушундайсың деп анын көңүлүн оорутуп сөз айтуу бул таптакыр туура эмес маселе. Ал эмес ата-эне бир нерсе айтканда ошого уф деп коюу. Жөн эле налып коюу, жөн эле уф деп уфулдап коюунун өзү шарият боюнча улуу арам иш экендиги мына ушул жерде урматтуу бир тууганым айтылып турат. Пайгамбарыбыз алейхиссалам осуяттарына сөз сала турган болсок, урматтуу бир тууганым, Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат: وقد دعا الرسول صلى الله عليه وسلم على من يدرك والديه فلا يبرهما فقال رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة. Ata-enesinin eki öten, je ekönün biri karıganda gelip, oşolor karıgandaların karlığın görüp, turup beyişke girvegen adam hiç kaçan beyişke gire albayt. Bul adam şorduu oldu, bul adam korduu oldu deydi. Antkeni ata-enesi turup, oşolordun kızmatın kılıp beyişke gire albayt turgan bolsa, anda bul adam hiç vaqta beyişke gire albayt deydi. Demek ata-enemiz durmattap, sıylagan durmattı bir tuğandar esibizden çıgarbabız kajet bolot. Bizge kelgen suroolorgo көңүл bölüp başlayбыз, урматтуу bir tuğandar. Biz Түз эфирдебиz, 80-60 номер аркылуу өзүңүздөрдүн пикирлериңиздерди, сурооңуздарды бизге жиберсеңиздер болот. Men mergençimin, elinin koopsuzluğun aluu üçün it atam. Күнөө эмеспи, анан түшүмдө ажыга барып келдим, алгандай болот дейт. Ит атуу бул туура эле сөз. Эгерде ит көп болуп кетип, балдарды тиштеп кое турган болуп, мына интернет булактарында жүрөт. Көчөдөн бир адамды тиштеп коюптур деп, кутурган иттери бар. Ээси кутурганын ити да кутуруп, ошентип азыр бардыгы кутурган заман болуп кетти. Аларды аткан сооп болот, атып, жоготуп, ошол балдарды адамдардын коопсуздугун аныкташ керек. Эгерде байланып турган болсо, дарыларын, уколдорун өз убагында алган болсо макул. Кээде карап көрсөңүз, айыл жеринде, шаар жеринде деле чоң иттерди бар кээде көчөгө кое берет, жаш балдар көчөдөн өскөндөн кадимгидей коркот. Адамдар биринчи орунда болуш керек. Иттер, койлор, мушуктар булар адамдардан кийин болуш керек. Кээде жан-жаныбарга маани берип туруп, бирок биз адамдарга маани бербей коебуз. Мына ушул эң туура эмес, эң таптакыр маселе. Ал эми түшүңүздө ажылыкка барган болсоңуз, Кудайым бериптир, намазды калтырбай окуңуз, колдон келишинче аракет кылыңыз. Иншалла күндөрдүн бир күнүндө ажылыкка барып калууңуз толук ыктымал. Түшү оңолгондун иш оңолот деген сөз бар. Түшүндө ажылыкка баруу бул жакшы иштөрдүн бири.
Ayalдар murutun julsa bolobу рахмат дейт. Ооба, ayalдар денесиндеги бардык түктөрдүн бардыгын жулса жарай берет. Болгону чачын жулган болбойт жана кашын жулган болот. Андан башка мурдун ичине өсүп алган түктөрдү, колтук башындагы жана башка жериндеги, жүзүндөгү, көкүрөгүндөгү түктөрдүн бардыгын аялдар каалагандай каражат менен кетирсе болот. Ал эми эркектерге мойлосун кыскартып, ал эми сакалын узартып жүргөн жакшы, бирок ошолор дагы колтугундагы аврет жериндеги түктөрүн кетирүүсү керек болот. Ал эми денесиндеги башка түктөрдү кетирүүгө эркектерге уруксат берилбейт. Аялдардын чачынын узун болгондугу, ал эми эркектердин чачынын кыска болгондугу жакшыраак болуп эсептелет. Каргыш берип, аны бузса эмне болот? Мисалы, баламдын башын жейин, ызытма, суутма деген нерсеге кандай карайсыз? Чынбы ушул нерсе дейт. Каргыш берген бул жаман маселе. Эгерде каргыш берген болсо, тооба кылыш керек. Баламдын башын жейин деген болсо, 2 рекат намаз окуп, Кудайым тооба кылдым, акмак болдум, айван болдум, кечир деп ыйлап дуа кылса, Кудайым кечирет иншаалла. Хайрул Kullu bani Adama hatta'una ve hayrul hatta'ina tawwabun. Адам баласынын бардыгы ката кетирүүчү, бирок ката кетирүүчүлөрдүн эң жакшылары булар тооба келтирүүчүлөр. Тооба кылып, жанагы жаман сөздөн кайта турган болсоңуз, иншалла Кудай Таалам күнөөлөрдү кечире турматтуу бир боорум. Бир ууру дагы, жок, ууру эмес, бир уруу дагы десең туура болот. Бир уруу да кыз менен бала канча өткөндө үйлөнсө болот. Кыз менен жигит деп айтсаң ошондо туурараак, анткени бала дегенде балагатка жете элек айтылат. Адатта ошондуктан кыз менен жигит деп туруп айтсаң болот. Боло берет, 2 өткөндөн кийин, анткени бир туугандардын балдары деле шарият боюнча үйлөнсө дурус, бирок ошол нерсени биздин салтыбыз көп каалай бербейт. Демек, нарагыраак барып алысыраак болгону жакшыраак, урматтуу бир тууганым. Карап көрбөйсүзбү, эгерде 2 бир туугандын кыздары, 2 эже сиңдинин балдары бөлөлөр бири-бирине үйлөнгөн, биздин салтыбызда деле бар. Болгону эркек бир туугандардын балдары салтыбызда үйлөнбөйт, бирок шариятта ал нерсеге тыюу салынбайт, өтө зарылчылык болуп калган учурда. Демек, үйлөнсө боло берет. Намаз окубаса, орозо тутпаса, бирок мусулман кой сойсо алалбы же арамбы түшүндүрүп берсеңиз дейт. Намаз окубаса, орозо тутпаса, бирок намаздын парз экенин билип, орозонун карз экенин билип, жалкоолук себептен, шалакылык себептен окубай жүргөн болсо, ошол адам бисмиллахир рахманир рахим деп, же бисмиллахи Аллаху акбар деп мал сойгон болсо, малы адал болуп эсептелет. Анткени ал мусулман, фасык мусулман деп айтылынат. Мал сойгондо бисмиллахи Аллаху акбар деп союлат. Же жөн эле Аллаху акбар десе болот. Же жөн эле бисмилlah же Аллах же бисмиллахир рахманир рахим деп айткан болсо, же улуу жараткан аты менен деп айтса деле жарай берет. Бирок эң жакшы түрү бисмиллахи Аллаху акбар. Спирт ичимдик жакшылык алып барбайм. Спирт ичимдик жакшылык алып барбайм, бирок наркы дүйнөдө жазалайбы дейт. Не деген суроо болду экен? Спирт ичимдик жакшылык алып барбайт, бирок наркы дүйнөдө жазалайбы. Бирок деген эмне? Бирок деген сөз биринчи сүйлөмгө экинчи сүйлөм каршы деген сөз да. Арак ичкен адам ушул дүйнөдө дагы, аркы дүйнөдө дагы кору болот, кыйналат. Ушул дүйнөдө барып бомуш болот, барып көчөдө калат, барып катынын талаалап кетет. Кызы көчөгө эмчеге көкүрөгүнө батпай көчөгө чыгып кетет. Баласы талтаңдап көчөгө талтайып басып калат деген сөз. Бул арак арамдыктын энеси, арак жамандыктын энеси. Арак ичкен адамдар эзели оңбойт. Эгерде сен арак иче бере турган болсоң, ыйманың өзүңөн көтөрүлүп турат. Ошондуктан арактан алыс болгону арак арам. Ал эми кимдегин боло берет, буудайдан жасалган адал ким айтты десе, бул адам аракты адал деген үчүн ыймандан чыгып кетет. Ал эми акыретке барганда арак ичкендердин катарына тозокто кадимкидей куурулуп күйө берет. Ассаламу алейкум, мен арпа себейин дегем. Бирге бир кошуп бересиң дейт, алсам болобу дейт. Жок, андай болбойт. Арпаны убакытка карыз ала турган болсоңуз, ошол килосуна кило аласыз, 1 тонна арпа алсаңыз, 1 тонна арпа бересиз. 1 тонна арпа алсаңыз, 1 тонна арпа бересиз. Анан жазында арпа алганда 1 тонна алып, анан күзүндө 2 тонна кылып кайтарып бересиң десе, мына ушул сүткордук, мына ушул насия, мына ушул арам болуп эсептелет, андай туура эмес. Же арпаны акчага буруп ал дагы, мисалы үчүн анан күзүндө акчасын берер. Арпа мисалы үчүн 80 сомдон баалай турган болсоң, азыр 40 сом базарда мисалы үчүн. Сен 80 сомго баалай, мен арпадан сенден алам, 80 сомдон алам, бирок күзүндө берем. Мисалы үчүн ошол августта берем же сентябрда берем деп, анан күзүндө ошол тыйыныңы берсең болот. Бирок арпа алып туруп, анан ошол килограммына 1 килограмм, 2 килограмм көбөйтүп бересиң десе, анда бул арам болуп калып, сүткордук болуп калат.
Эгерде ата эне туура эмес жолго багыттаса деле аткара бериш керекпи? Жок, аткарылбайт, бирок баары бир сый боло берет. La ta'ata li mahluqin fi ma'siyatil halik деген эреже бар. Бул ата эне, башка бир адамдар, жетекчи арам ишке жумшай турган болсо, ага итаат кылынбайт, ага башы ийилбейт, бирок урматсый ордуна төрө берет. Ата эне арак алып кел десе, арак алып келинбейт, бирок ап келбейм, сен эмне ушинтесиң, мен намаз окуп атам деп олунбайсың, жөн эле ушул унчукпай жерди карап бозоруп тура бересиң, калган иштин баарын кыла бересиң. Анткени ата эне эгерде бир важип ишти айткан болсо, аткаруу андан бетер важип болуп калат. Ата эне мустахап иш айтса, аны аткаруу сага важип болуп калат. Ата эне пайдасыз бир иш айтса деле, бирок зыян болбосо, аткаруу сага мустахап болуп калат. Ал эми ата эне арам иш айткан болсо, аткарбашың керек болот, бирок ата энеңе жаман айтпашың керек болот. Ошону эстен чыгарбаш керек. Тиянши деген сетевой маркетинг ишенсе болобу дейт. Маркетинг дегенде К менен жазылат дагы, сетевой дегенде тиги ичкертүү белгиси жок болот. Тиянши дегенде нундан кийин, энден кийин ичкертүү белгиси бар. Анан дефис койсоң айтор көркүнө чыкмак. Ан жөнүндө кабарым жок, анткени көп адамдар көп нерсе айтышат, мени фатва берген деп айтышат, бирок мен кагаз жүзүндө фатва берген жерим жок. Келип айткан сөздөрүн карап көрсөң түзүктө көрүнөт, бирок анан нар жагын билбегенден кийин маселе өтө кыйын болот. Бир дагы жолу расмий бийлиги келип, өзүнүн кагазын печатын көрсөткөн жери жок, топтолушуп келип өздөрү мактап кайра кете берет. Мактаганына карасаң түзүктө, бирок нар жагын билбегенден кийин ага бир некеде айтуу кыйыныраак болуп калат. Атасы дин жок, жакшы жашап калдык эле, союз тарагандан бери молдолор мени чага башташты деп атса кантип унчукпай макул болот дейт. Унчукпай дуа кыл сен, унчукпай койбо, ичиңден айт, Кудайым хидаят бер, Кудайым хидаят бер деп. Атаң угуп турсун мени азыр. Ошол СССР убагында жакшы болгону, ошол СССРге чейинки молдолордун, диндарлардын таасир астында ата энеңин атасы тарбия алып, тарбия берилген. Азыркы адамдардын жаман болгону, ошол атаңын убагында молдолор жок болуп, иман жок болуп, азыр акмактар чыгып калды. Эми азыр молдолор көбөйдү, дагы бир 10-15 жылдан кийин ошондо алтын доор, алтын коом келип, ошондо бардыгы жакшы болот. Молдо бүгүн чыкса элдин баары бүгүн оңдолуп кетпейт. Эгерде сен күнүмдүк түшүмдү көрө турган болсоң, анда эмне тамак бышырып же дейт. Эгерде сен 1 жылдык түшүм көрө турган болсоң, менетиңи анда арпа буудай дыйканчылык кыл дейт. Эгерде 5 жылдык, 10 жылдык багып, эгерде 50 жылдык мындай бир менет көрө турган болсоң, анда адам тарбия. Анткени 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы деген элибиздин сөзү бар. Бүгүнкү молдолордун көптүгү мени чагып аткандагысы эртең бактылуу жашоо дегенге алып келет. Геномодифицированный алып өндүрүп сатса болобу дейт. ГМО деп айтышат буларды. Негизи ушул боюнча алымдардын ар кандай пикирлери бар. Ошонун мисалы үчүн курт жебей турган кылып, курттун жанагыдай генин киргизип коюп, башка деп олтуруп, бул боюнча мында такыр түп ата болбойт деп айткан алымдар дагы бар, анан боло берет дегени дагы бар. Айтор бул боюнча мен ойлойм, өзүнчө бир убакытта атайын бир көрсөтүү уюштуруш керек, анткени алымдарыбыздын өзүнүн дагы пикир ушул маселеде ар кандай болуп турат. Бирок чындыгында табигый азыктарга эч нерсе жетпейт. Бул жанагы Америкадагы башка жердеги адамдардын өтө семиз болуп кетип аткандагысы, тукумсуз болуп кетип аткандагысы, эркектердин эркектик касиети жоголуп, аялдар туубас болуп кетип аткандагысы, айтор ушулардын бардыгы мына ушул нерсеге келип такалат. Колдон келишинче азык-түлүктү таза, табигый түрдө жегенге аракет кылыш керек. Ошол курт жеген алма демек таза алма деген сөз. Эле мындай алмаларга такыр курт түшпөйт, демек ошол алманын өзүндө шектүү бир нерсе бар деген маани. Ассаламу алейкум, теңир деген эмне? Ошол жөнүндө айтып бериңизчи, Алла ыраазы болсун дейт. Теңир деген ошол Кудай Тааламдын ошол фарс тилинде айтылуус Таңри деп айтат. Мисалы үчүн Теңир тоо деген, Таңри тоо дегени ошол бардыгына тегиз болгон, тең болгон, жалпыга бирдей караган деген мааниде келет дагы. Бул Кудай дегендин фарс тилинде айтылышы. Аллах деп жүрөбүз, Кудай деп жүрөбүз. Айтор Теңир деп айтабыз. Кыргыз тилинде Теңир берди, Теңирим берди, Теңир жалгасын деген сөздөр бар. Булардын бардыгы Аллах Таала же Кудай деген мааниде. Азыркы учурда гана кээ бир адамдар чыгып биз теңирчибиз деп мынакей Дастан Сарыгулов айтып жүрдү, азыр үй камагын толтурат, же болбосо ошого окшогон дагы бир теңирчилер айтып жүрүшкөн.
Bular tеңир дегенде эле бул тоо ташты түшүнүшүп, теңирчилик дегенде кыргыздын илгерки дүйнө таанымы деп, бирок ал тоо ташка сыйынган жанагыдай бир шам жаккандар айтып жүрүшөт. Чындыгында теңир деген сөз бул ошол Кудай Тааланын өзү гана болуш керек. Болгон азыр теңирчилик дегенде ошол Кудайдан башка жаратылыштагы кээ бир кубулуштарга, жаратылыштагы кээ бир өзгөчөлүктөргө сыйынган, арбактарга сыйынган түшүнүктү гана теңирчилик деп атап алгандыгы абдан өкүндүрөт. Болбосо ал Кудай деген эле мааниде. Чубак ажы, канча аракет кылсам үйлөнбөй жүрөм, кандай кылсам болот дейт. Кандай кылсаң болот экен? Дуа кылыш керек биринчи, о Кудай Таалам деп, андан кийин ошол досторуң барбы сен ошол, алар ошо жөн эле дос болуп жүрө бербестен, досум дос эле коон үзгөндө, эми каяктасың жарма сүзгөндө деп жүрүп калбас. Ошол достор сага үйлөп аракет кылыш керек. Жеңе деген болот, жөн эле жеңе боло бербестен, эл журт деген болот. Анан үйлөп коюш керек, сени качтыра бербестен. Картайган сайын сага кыз жакпайт, өзүңүздөн карап көрбөйсүн. Анан көрбөй туруп эле көрүнгөндүн баары манка дейсиң, өзүң андан абат эмессиң. Ошон үчүн урматтуу бир тууган үйлөнүш керек. Жалгыздык жалгыз жаратканга жарашат. Ал эми сен экөөбүз үйлөнгөндүгүбүз урматтуу бир тууган жакшыраак болот. Барып уялбаш керек, айтыш керек, деш керек. Алма буш оозума түш десең, бирөө келип мен сага тиейин деп айтпайт. Мага тиесиң деп барып сурай турган болсоң, көңүлүңдө болсо макул десе, алып келе бересиң. Мындан экең өзүм кыйып берем иншалла. Сага баарыбыз дуа кылабыз. Тандай бербе, тандаган тазга жолугат. Ниет кыл, иншалла Кудай Таалам берет. Аялы күйөөсүнө 3 жолу талак айтса өтөбү? Аялым намаз окубайт, айлам кетти, эмне кылам дейт. Анын 3 жолу эмес өмүрүндө, күнүгө 3 жолу айтса деле түшпөйт. Аял айта берет, кайра кайта берет. Аял деген назик аялуу, ошондуктан ага маани бербе, сүйлөп кайра кылат. Болгон ага ачууланба. Аял затын ачууланбаш керек. Аялдык кылып каттуу айтып алса, башка кылса, аны кечире билген, анын ачуусун жута билгенди билген эркек чыныгы эркек деп айтсак туура болот. Аялдардын илгерки бир убакыт айткан ката сөз үчүн, туура эмес сөз үчүн ошону өмүр бою жектеп, аны кактабай канын соргон эркектер бар. Сен жаңы үйлөнгөндө, вечер болуп атканда, мындан 26 жыл мурда ЗАГС машинада минтип айткансың деп, ошону тумар эркекти. Бул эркекке туура келбейт. Эки катын бир төшөккө жатпайт. Ошондо эркектин аял дагы жүрөгү зарыгып калат. Этият болуш керек. Дагы бир айта турган маселе, урматтуу бир тууганым, кээ бир эркектер үйлөнгөндө, мурда турмушка чыккан, 1-2 баласы бар келиндерди алат дагы, балдарын карайм деп үйлөнгөндөн кийин ошол балдарды кыйнап, өзүн кыйнап, жүрөк зада кылып, же мен, же балдарың дейт. Ошону башында билишиң керек сен. Эптеп алып алыш, апасын алып алыш керек болуп, балдарын карайм деп алып алгандан кийин ошол балдарды карабай, аны кор кылган эркектер, булар жакшы эмес. Анткени өзүңүн башыңа да ошол нерсе келип калат. Кимдир бирөөгө жамандык кыла турган болсоң, ал жамандык башыңа келбей койбойт. Кимдир бирөөгө доомат кыла турган болсоң, ошол доомат башыңа келмейинче өлбөйсүң деген пайгамбарыбыздын өзүнүн осуяты бар. Биздин сөзүбүз, урматтуу бир туугандар, ата энеге сый деген темада болуп турат. Эгерде сиздердин пикириңиздер болсо, анда ушул жерге 8060 номерин СМС аркылуу билдирсеңиз болот. Оронгондон кийин чечип таштаса болобу дейт. Ооба, көчөгө мисалы үчүн ыштан менен чыгып, эртеси жылаңач чыгып кетсеңиз, бир жолу көчөгө жылаңач чыгып алдырда жылаңач мас болуп калган экен, эми ошо бойдон өмүр бою жылаңач жүрөйүн дебейсиз да. Уялып кетип дароо турсаңызды кийип алат. Ошол сыяктуу эле маселе. Ошон үчүн жолук чечип алсаңыз, эртеси кайра кийиш керек. Ал уят болот, анткени бул аврет. Курани Каримде, Ахзаб сүрөсүндө, Нур сүрөсүндө оромол салуунун милдеттүүлүгү айтылат. Эми кээ бир адамдар айтат, сиз өтө эле каттуу айта бересиз, жолук салынган андай эмес. Жок, ошондой эле. Анткени Курани Каримде парз деп айтат. Ошол жан башын жапкан кандай парз болсо, ошол жанагы башын жапкандагы мына ошондой эле парз, эч кандай айырмасы жок. Ушуну туура түшүнүш керек. Анан динди жеңил көрсөтөм деп отуруп, динди бузуп алган чала сабаттарга ага маани бербеш керек. Ит үрө берет, кербен жүрө берет. Илгертеден апаларыбыз, энелерибиз, жеңелерибиз чачын көрсөткөн эмес. Курманжан апабыз эле чегилек ороп жүрүшкөн, жана башка болуп жүргөн. Бирок азыркыдай кантип жылаңач болуп калсын. Жолук салынган эмес деп жылаңбаш болгондорду карасаң, тизесин көрсөтүп минибикке кийип алгандары бар. Тырмактарын боёп алгандары бар. Өстүрөт, билбейт, чычкан союп жеп кантип айтып түшүнбөйсүн. Ошентип жүрүп алгандары дагы бар. Апалардын адаты эмес бул. Апаларыбыз антип жүргөн эмес, урматтуу бир туугандар. Келгиле, эгер кыргыз боло турган болсок, ошол биротоло таза кыргыздардан болушубуз керек. Анан ошол кийген кемселдеги эки жерде сай маселе кыргыздык болуп калганы бар, орустук болуп калса, анда кыргызым деп оозду көптүрбөй эле коюш керек. Үй бүлөңүз жөнүндө айтып бериңизчи дейт. Үй бүлөм жөнүндө айтсам,
Менин атам Жалилов Тажибай деген адам. Бул киши мен туулганда эле мектептин директору беле айтор билбейм, ушу өмүр бою мектепте директор болгондой мугалим, математик адам, өтө акылдуу киши, өтө таза киши, эч убакта жакасын айыл жергесинде жашап жүрүп кир кылып кийгенин көргөн эмесмин. Интеллигент адам, өтө көп китеп окуйт, китеп окуганды бизге үйрөткөн. Ал эмес китепти бүктөгөндө, мунагу бүктөгөндө тамгага чейин бүктөлбөсүн, тамга жоголуп кетет деп үйрөткөн адам. А кишинин ошол жака саппак болуп кийинип жүргөндүгүнө өзүнүн кызматын көрсөткөн менин апам Сакыева Гүлжамал, бул англис тилчи мугалим. Апам менен сыймыктанам мен. Атабыз бизде көп урушчу эмес, ошол урушкан дагы тарбия берген дагы апабыз болчу. Атабызды ошол көргөндө эле көзүнөн түшүнүп, ошондон эле бүт лекциясынын баардыгын түшүнүп калат элек. Өмүрлөрүн Кудайым узун кылсын. Андан кийин менин 6 бир тууганым бар. Эжем жездем менен ошол эл катары бардыгы Орусияда, Екатеринбургда булар жашап иштешет. Андан кийинкиси бизбиз. Менден кийинки карындашым бул доктор, Австриядан окуган, докторлугун жактаган, ошол оондо башка жерде иштеп жүрөт. Андан кийинкибиз Сыргак деген менин иним мектепте завуч болуп жүрдү, башка жүрдү. Аял экөө тең мугалим, намаз окушат. Келинибиз Жолукчан, балабыз сүннөтчөн. Андан кийинки карындашыбыз күйөө бала менен дүкөндө ун сатышат, адал сатышат. Булар дагы намаз окушат, булар базар корондо турушат. Андан кичүү карындашыбыз мектепте мугалим, күйөө балабыз да мектепте мугалим. Ошол менин 5 перзентим бар. Чоңубуз Токмокто лицейде окуйт, кызыбыз. Андан кийинкибиз Карабалтта окуп, азыр Байтиктеги Кут билимде окуйт. Калган экөөсү мектепте 80 мектепте окуйт. Ал эми менин байбичем ошол үйдө ошол балдарды карайт. Ошол менин чыгып силерге чыгып сабак айтканыма, элге сабак бергениме өзүнүн салымын кошкон, Кудай берген адам. Мен тагдырыма ыраазымын. Мен тагдырыма ыраазымын. Тооктун жумурткасын жеген күнөөбү, сиздин оюңуз кандай дейт? Эми ал бир маселе күнөө же күнөө эмес дегенде адам ошол аны ойду сурабайт тууганым. Шариаттын өкүмүн сурайт. Тооктун жумурткасын жеген адал шарият боюнча, кааласаң чийки ич, кааласаң сууга бышырып же, кааласаң кууруп же айтор кабыгын жеп алба. Ал эми ичиндегисин бардыгын жей берсең боло берет. Second handтен кийинсе болобу? Күнөө болбойбу, Аллах ыраазы болсун. Жок, күнөө болбойт. Second hand деген ошол эски кийимдер, жаңылары дагы бар болуп калат. Ошон үчүн жанагы эскинин жаңысы дегендей эле кеп кийсе болот. Эгерде таза болгон болсо кие берет, эгерде сасып турган болсо жууп алсаңыз андан бетер жакшы болот. Бирок сөзсүз түрдө жууп кийүү дагы милдеттүү шарт эмес, урматтуу бир тууганым. Сатып алып кийген, өткөндө бирөө сүйлөп атат. Ошол Европадан келген second hand кийгенден көрө, эски кийгенден көрө Кытайдан барып, жана келген жаңы сатып алыш керек болгон. Жок, андай эмес. Эгер бышык болгон болсо, башка болгон болсо, эски болсо намыстанганын кереги жок. Ошону алып эле кийсе жарай берет. Болгон айырмасы ошол жанагы кийимде кресттин сүрөтү болуп, же бир жанагыдай бир туура эмес мен геймин деген жазуу болуп, же ошого окшогон бир натура нерсе болсо аны сөгүп алып салыш керек. Ал эми калганын бардыгын кадимкидей кийсе жарай берет. Ассаламу алейкум. Атанын жоопкерчилигин айтып бересизби? Мен атамын деп эле аша чапкандар бар го, же кандай дейт? Мен насип кылса ошону кийинки жумада айтып бергенге аракет кылайын. Анткени ата-эненин урматтоо деп ошол эле учурда ата-эненин жоопкерчилик милдеттери бар. Кээ ата-энелер ошол балдарды кыйнап атамын, мен апамын деп эле каалаганын кыла бергендери бар. Албетте бул туура эмес. Бул жөнүндө кийинки жумада кененирээк сөз кылабыз. Ошондуктан ата-энеңерди чакырып келип, тамак кылып берип, мына ушул 9:20 элтээрдин астына олтургузсаңыз, балким хикмат менен ата-энеңизге көптөгөн сөздөр жетип калыш ыктымалы бар. Кудай таалам куттуу кылган болсун. Караңгыда тырмак алсаң күнөө эмеспи дейт. Эмеспи дегенде тескери андан кийин п жазылса, ошондо туура болмок. Күнөө эмес болгон илгери ошол адатыбызда боз үйдө жашаган учурда караңгыда тырмак алсаң казанга түшүп калбасын деп этият кылган учур. Эми күндүзү алып апарып ошол жерге көмүп койгон жакшы. Анан жанагы койчунун кызы кой келгенде иш кылат болуп, анан ошол жанагыдай бир иш кылып калбай, ошол түндөсү үй бүлө чогулганда бир ата-эне, бир тууган бала болуп, дасторкону боюнда олтуруп, маселе айтып берип, үйдө таалим болуп, бир жакшы нерсе болсо деген майнанан бирөө тырмагын алса, бирөө кирин жууп аткан болсо, өз үй бүлө кечинде чогулса. Ошондуктан үй бүлө кечинде үй бүлөгө арналыш керек. Ошондо бардыгы иншалла ордуна келет деп айтсак туура болот.
Men kelinçegimdi ötө katуу kızganam, oşol günөө bolboyбу дейт. Кызгануу шариятыбызда милдеттүү, бирок ошол чектен чыкпай турган болуш керек. Анан агып келген желден деле кызганып, жел этегин көтөрүп кетти деп деле кызганып, бетине конуп калган көпөлөктөн деле кызгана берсең, анда акмак болгон болосуң. Ошол кызганбаш үчүн ошол күйөө аялыңы, ошол курсагын токпак, кийимин жакшы кийгиз, ошону көчөгө чыгарбай, иштеңе муктаж кылбай, ошону периштедей кылып бага турган болсоң, ошондо баардыгы ордуна келет. Анан болбой эле телефондо мөрө менен жалжактап сүйлөшүп аткан болсо, көчөгө жылаңач чурайын чыгып кеткен болсо, ошондо кызгансаң бир жөн. Демек кызгануу милдеттүү, бирок чектен чыкпоо керек. Кээ бирлер эртең менден кечке чейин кызганып отуруп, аялын сабап отургандар бар. Албетте бул туура эмес маселе. Таптакыр кызганбай койгондор даюс дейт. Даюстарга бейиштин жыты дагы арам болот. Өзү эмес, бейиштин жыты дагы арам болот. Кызгануу деген аялга эмес, карындаштарына, эжелерине, апасына, жеңелерине да кызгануу болуш керек. Анткени сага караган аял затынын, ал эмес, жалпы мусулман аял затына, кыргыз эркек жалпы кыргыз аял затына, мусулман эркек жалпы мусулман аял затына кызган сөзсүз түрдө болуш керек. Москвада аялдарды, кыздарды уруп аткандарга таң каласыз. Кызганабыз, патриот болобуз. Патриот болсоң ошолорду экинчи, үчүнчү кылып алышың керек, төртүнчү кылып алышың керек, ошолорду багышың керек, ошолорду коргошуң керек, иш таап беришиң керек. Өзүң бай болуп жыргап жүрө бербей, ошолорго иш таап бер, кетирбе, берди бак, андан кийин кызгансаң жарашат. Анан бар тепкиле уруп, анан өзүң каалаганын зордуктап, анан тыйын бер деп, анан болбой калса видеого чыгарып берген, ал патриот, ал акмактык, ал акмактык. Ассаламу алейкум. Менин аялым төрөбөй жатат. Бир уулум бар. Жасалма жол менен, же болбосо медицина жолу менен төрөтсө арам ишке жатпайбы дейт. Төрөбөй жатканы эми ал сенденби, анданбы ким билет? Айтор кандай болгон күндө дагы ошол балалуу болуп дагы төрөбөй атса, үй бүлө ажырашып кетүү коркунучу болсо, анда эркектин никесиндеги күйөөсүнүн уруктугун алып, аялдын жатынына салып төрөсө болот. Анан бирок көчөдөн эшмат менен ташмат уруктугун сурап келип берип турчу деп буга сала коюп, же көчөдөгү бир Айшаканга барып уруктугумду сен тууп бере кой деп, тиги орустардын артисттериндей болуп, ырчыларындай болуп, андай болбойт шариятта. Бирок колуңан келсе, ар кимге берет ачып көрсөтө бербестен, ошол бир балага ыраазы болсоңор деле Кудайым ошону жакшы көрөт. Эми бул ажыраша турган болуп, үй бүлө бузула турган болуп калса, ошондой жаралат. Андан көрө экинчи аял ала турган болсоң, иншалла, ошол төрөй берсе экөө чогулуп бага берет. Илгертен эле манас атабыздан келген сүннөт бар. Амал кылсак, албетте бул жакшы болот, урматтуу бир тууган. Туура мыйзам бар, бирок ал мыйзам такыр эле иштебей койду. Иштебеген мыйзамды депутаттар кайра карап чыгып, башка мыйзам өзгөртүп койсо, иншалла бардыгы жакшы болот. Анткени биздин өлкөбүздө демократия, биздин өлкөбүздөгү эркиндик, биздин өлкөбүздөгү динге болгон эркиндик, бул мен ойлойм дүйнөнүн башка эч бир жеринде жок. Кудайга шүгүр айтышыбыз керек дагы, ошол элдин талабына ылайык, элдин динине, алардын арт насилине, каада салтына, менталитетине, илгертен келаткан жашоо бир өнөкөтүнө ылайык жолдо мыйзамдар чыгаруу депутаттардын милдети болот. Батышты туурап эле бир алардын бир дини жок, улуту жок, каада салты жок, аксакалдык деген институту жок, бир эч бир этеги жутогу жок жерлерден алып келип эле ошолордун мыйзамын көчүрүп койгон, бул арам, бул туура эмес маселе. Ошол элге туура келе турган, жерге туура келе турган, мамлекет канткенде сактап калабыз, канткенде элибиздин акыл эси, нравасы бузулбайт, адеп акылактуу болот, канткенде ушул мамлекетибизди мына ушундай гүлдөгөн бүтүн абалында кийин муунга өткөрүп беребиз деген темадагы мыйзамдарды караш керек. Минтип карап көрсөңүз, эгерде мамлекеттин нак кыргызстандыктардын, Кыргызстандагы өзбектердин, орустардын, Кыргызстандагы Кыргызстан жарандарынын кызыкчылыгын колдогон мыйзамдар козголот дагы, жарым жылдап, бир жылдап жүрүп калат дагы, анан батыш же болсо ошол океандын ар жагындагылар кызыга турган, мамлекетти уурдай турган, жей турган мыйзамдар тез эле өтүп кетет. Анткени аркасында МПОлор бар, аркасында ошол мыйзамдарды өткөрүп, ошондон мамлекетти бүлүндүргүсү келгендер бар. Ошого депутаттар азгырылып кетпеш керек. Бардык эле мыйзамга кол көтөрө берсең, сен акылдуу деп айтпайт. Сен ар бир көтөргөн колуң үчүн эртең кыяматта Кудайдын алдында жооп бересиң. Демек, ушул мыйзам пайдабы, зыянбы деп эксперттер менен, илимдүүлөр менен кеңешишиң керек. Кеңешкенден кийин ошого кол көтөргөндү же каршы чыкканды өзүң чечишиң керек болот. Көтөр десе эле көтөрө бере турган, андай болбойт, урматтуу бир тууганым. Ассаламу алейкум, текеберчилик жөнүндө айтып бериңизчи, рахмат дейт.
Эгерде кимдир бирөөнүн ошол жанагы жүрөгүндө тырмактын агындай текеберчилик болсо, бул адам бейишке кирбейт деген пайгамбарыбыздын сөзү бар. Бул текеберчилик жакшы эмес, бой көтөргөн жакшы эмес. Бирок ошол эле учурда иззат деген бар, адам өзүнүн урматын билүү деген. Жөнөкөй десе бир жолу көчөгө чыгып алгандар оржогандай эмес. Адам урматын билиш керек. Адамдык урматы, мусулмандык урматын, өзүнүн бир Кудайдын бир улуу урматтуу жараткан бир махлук пендеси экендигин сезип, адам урматы менен жүрүш керек. Бирок бул деген сөз башкаларды теңсинбей, башкаларды мында тоготпой коюу эмес. Мисалы үчүн кээ бир адамдар айтышат, телефон чалсам телефон албай атасың, бой көтөрүп кеттиң деп. Телефон чалуу же үйүнө барып тыкылдатуу бул ошол адамдын үйүнө кирип аткан сөз. Адам эгерде сени кабыл ала албаса ага капа болбош керек. Үйүңө барсам тыкылдаттың, чыкпадың, ушинттиң деп айта берет. Сен барып тыкылдатсаң чыгуу милдеттүү эмес ага. Ал өзүнүн үйү. Үйүндө бирөөнү кабыл албай коюуга укугу бар. Ошол сыяктуу телефон чалсам албадым деп капа болот кээ бир достор, андай болбош керек. Анткени анын укугуна сен кийлигишпе. Ал каалаган адамга телефонго жооп берет, каалаган адам эшигин ачышы мүмкүн. Анын үйү ошон үчүн үйү, ал ошон үчүн анын телефону, ал ошон үчүн анын чөнтөгү. Анан барып эле каалаганда кирип кетип эле бисмилла деп кирип кеткениң менен ал туура эмес болуп калат. Көчөдөн көргөндө салам айтсаң алиге алыш ага важип болот, салам айтсаң сүннөт болот, бирок үйүн ачыш сага милдеттүү эмес. Чакырса баргының, уруксат сурагының, кабыл кылса келиш керек. Жөн эле түртүп барып эле ушинтип эле отуруп эле эшик түртүп ал эшиктин ордуна туруп алганың менен киргизбей койсо капа болсоң, албетте бул сенин шариятты билбегендигиң, салтты түшүнбөгөндүгүңө келип такалат. Мечиттин жерин талашып, үй салам деп жаткан адамдарга эскертүү айтып койсоңуз дейт. Ушундайлар көбөйүп кетти азыр. Эптеп алдап, муфтилердин, молдолордун башын айландырып, бул өзүмдүн жерим деп кол койдуруп алып барып, мечиттин жерин талашкандар толтура. Ал эмес, мечит салып, мечиттин жанына бөлмө салып койгондор, ошону талашып өлүп кеткендер бар. Кээ бир адамдарды билебиз, мечит салынса, мечиттин жанында ошо мечиттин дааватчыларга, молдолорго салынган үйдү ээлеп алып, үй кылып жашап жүргөндөр бар. Ээлеп жүргөндөр өлүп дагы кетти, кийинкилер дагы деле бербей жүрүшөт, кыяматта кантип жооп берет. Бирөөсү отчо турган жерде түш тозогона бар. Анткени бул адам ошол мечитти ээлеп алып, мечитти үй кылып, вакыфты ээлеп алды, такырандай эмес. Ал эми ошого сандык коюп, сандыктагы тыйын алып жүргөндөр дагы бар, айлык кылгандай кылып. Бул клуб эмес. Бул саңа филармония эмес, бул мечит. Ал сандыкка түшкөн тыйын ошол мечиттин өзүнүн каржысына, электр энергиясына, суусуна, жылуулугуна кетиш керек болот. А саңа эмес. Ошондуктан мечиттин жерин талашкандар бул вакыф жер, аны ээлик кыла албайсың. Кыяматта ошол жердин наркы бетине чейинки канчалык калың болсо, ошончолук саңа томого кийгизилип, мойнуңа ошол жерден болгон ушундай бир жанагыда калыңча болгон нерсе кийгизип, мойнуңду үзө турган кылып созуп, ошондой сени кыйнайт. Анткени бул Кудайдын жерин антип алганың арам болуп эсептелет. Ал туура эмес маселе. Туулган күн маселеси кандай дейт? Маселеси кандай десең жакшы болот. Туулган күн адам бир эле жолу туулат, анан жылыга шаршенде болуп, жылыга туула берген бул туура эмес. Ошол өмүрүндө бир жолу туулат, туулганда 7-чи күнү болгондо акыйка кылып, ошо менен адамдарга бата дуу алат, ошо менен туулган күн болот. Анан жыл сайын ошол күн кайталанып келип калса, Кудайга шүгүр айтып 2 рекет намаз окуп дуа кылып койсоң, бул жакшы болот, же орозо кармап Кудайга шүгүр айтсаң, бул жакшы болот. Адамдар чакырып келип, мен туулдум деп подарка аласың. Подарканы апаңа бериш керек, сенин тууган кыйналып. Сен өзүң туулуп келип калдың, кантип туулганын билбей калдың, кыйын болуп төргө туруп подарка аласың. Жок, сени туудурган атаң менен тууган апаңа подарканы бериш керек. Ошолорго бата дуа кылышың керек. Ошолор кыйналды. Анан сен эмнеге өткөрөсүң, мен түшүнбөйм. Таптакыр шариятта жок неме. Жубайы намаз окуу десем укпай жатат. Окуганды билет, эмне кылса болот дейт, дуа кылсын, аракет кылсын, эч убакта үмүт үзбөсүн. Эч убакта үмүт үзбөсүн. Аракетке берекет, аль-харакату фихал барака. Арабтар айтат, аракетте берекет дейт. Адам үмүт үзбөш керек. Жакшылыктан үмүт үзгөн бул шайтан. Намаз оку деп жөн эле айтып койбостон, ошого бир мусулманча бир үлгү көрсөтүп, өзүң бир ошого бир мындай бир чыныгы бир үйдүн кожоюну катары үлгү көрсөтүп, ошол сенин кыймыл аракетиңен өзү бир нерсени билип ала турган болсо, мына ошол урматтуу бир тууганым сага жакшыраак болмок. Анан жөн эле намаз оку деп кыйнай берген менен ал маселе ордуна келип калбайт. Никени кандай учурда жаңыласа болот, негизи болобу дейт.
Нике eskirip калбайт. Eskirген нике болуп, бул эт эмес, сүрсү eskirip калып курттап кеткендей нике кадимгидей тура берет. Никени кайра кыят. Бузулуп калса, анда аны никени кыят, жаңыдан баштап. Мисалы үчүн бир талак түшүп калса, эки талак түшүп калса, ошондо никени кыят, эгерде байым болсо. Эгерде ражий талак түшүп калып идда бүтө элек болсо, муража кылат, нике кыйылбайт. Эгерде иддасы өтүп кетсе, анда бул дагы байынга айланып калып, кайра нике кыят. Ал эми 4 ай бир жака барып келсе, 5 ай бир жерде жүрүп калса, 4 жыл түрмөдө жүрүп калса эле келип, никебиз бузулуп калыптыр, кайра жаңылап коелу деген сөз жок. Деги эле никени жаңылоо деген түшүнүк жок, урматтуу момун мусулман бирадарлар. Салам алейкум, урматтуу устаз. Майыттын кыркы жана жылы деген нерселер күйөөгө тиеле кызга шот көрсө болобу дейт. Кыркылык деген жок, жыл деген сөз жок. Күйөөгө тиеле кызга шот көрбөш керек, күйөөгө тиеле кызды күйөөгө бериш керек. Күйөөгө тиеле кызга ашот көрүп койсо болот. Анан чайнеке нике кыйып койсо, өзгөндө бирөөлөр бар экен, бир молдоке, өлдүбү тирүү билбейм. Ошол чайнеке нике кыйыш керек деп айтып жүргөнү бар экен, далилим бар деп. Далил малил жок, чайнеке нике кыйылбайт. Таптакыр болбогон маселе, урматтуу бир туугандар. Ошондуктан шариатты сурап билип алган жакшы болот. Ал эми кыркылык, аштык, жылдык деген сөздөр шариатта жок, бул ошол башка динден келип калган маселе. Урматтуу бир туугандар, рекламага орун берип, андан кийин улантабыз, биз менен бирге болуңуздар, алыстап кетпеңиздер. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin vel aqibatu lil muttaqin. Sallallahu ta'ala ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Азыркы жалпыбыз көргөн рекламада билингендей, жаз жарыш күзгүрөш, урматтуу бир туугандар, жазда ар бир күндү текке кетирбестен дарак эгип бак эккенди аракет көрүшүбүз керек. Пайгамбар алейхиссалам айтат, эгерде сенин колуңда көчөт бар болгон болсо, кыямат келип калган болсо дагы көчөттү эгип кал дейт. Качан бушат, качан мөмөрөттөбөстөн. Ошондуктан колдун келишинче көчөт эгиш керек. Пайгамбар алейхиссалам адамдарга айткан, Мадинага келгенде, Антум а'ламу би умури дуньякум деп. Силер дүние иштерин өзүңөр жакшыраак билесиңер деп. Демек, бул жаратылышты көркөтө турган, аба ырайын оңдой турган, элибиздин чөнтөгүн кампайта турган, мамлекеттин бир бакубат болуусуна себеп боло турган мына ушундай көчөт эгип, көчөт эккенде дагы пайдалуу көчөттөрдү эгип, ошону менен бир адал оокатка аракет кыла турган болсок, ушунун баардыгы, урматтуу бир туугандар, шариятыбыз талап кылган, шариятыбыз колдогон көркөм иштердин катарына кошулат. Ошону эстен чыгарбаш керек. Азыр мен айта турган дагы бир кичине маселе, ата-энеге жакшылык кылуунун кандай пайдалары бар? Албетте, анын биринчиси, ата-энеге жакшылык кылуу бул Аллах Тааланын ыраазылыгын алуу демек. Ата-энеге жакшылык кылып, алардын сөзүн угуп, аларды урматтап сыйлай турган болсо, алар биздин жана муктаж болгондо жийиркенбей ошолорго жардам берип, эгерде алар дааратканага бара турган болсо, аларды жууп тазалап, алардын жалаяктарын тазалап, алардын мындай бир тиши түшүп калганда жумшак тамактар даярдап берип, анан аялыңыз кетир десе кетирип коюп, келтир десе келтирип коюп эмес, балким биринчи орунда ата-эне тура турган болсо, мына ушул адам чындыгында ошол бейишке кире турган болот. Кээ бир келиндер, кээ бир жеңелерибиз, кээ бир эжелерибиз апаң менен жашабайм, антем минтем дейт. Күйөөсү менен жашагысы келет, бирок ошол күйөөсүн тууп тарбиялап өстүрүп койгон, анын апасы менен жашагысы келбейт. Башка жака барсын, биз менен жашабасын, андай болуш керек, мындай болуш керек, жок, андай болбойт. Эртең сен да картаясың, сен да апа болосуң. Эч убакта эне менен баланын ортосун бөлбөш керек. Эгерде бактылуу болгуң келсе, анда урматтуу бир тууганым, сен сөзсүз түрдө ошол кайненеге урматты сөзсүз түрдө көрсөтүшүң керек болот. Экинчи бир мааниси бул адамдын күнөөсүнүн кечирилүүсүнө себеп болот. Эгерде кайсы бир адам ата-энесин урматтап сыйлай турган болсо, ал адамдын күнөөсү сөзсүз түрдө кечирилет. Ал эми үчүнчүсү, келме кезек, терме тезек дегенде, эртең дагы сенин ата-эне болгонуңда балдарың сени карай турган болот. Демек, ата-энебизди урматтап сыйлаган дестен чыгарбашыбыз керек. Бизге келген суроолорго кайрадан көңүл бөлөбүз. Карыздар жөнүндө айтсаңыз дейт. Эгер карыз алган адам өтүп кетсе, карызды кечип сооп алган жакшыбы, же аркы дүйнөдө өндүргөн жакшыбы дейт. Эгер карыз алган адам өтүп кетсе,
Ошону geçip жиберсеңиz, geçkeniňiz жакшы. Анткени irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Adamdарды geçirgendi үйрөнгүлө geçirgile. Эгер силер адамдарды geçirсеңер, Кудай Таалам силерди geçirет дейт. Кыяматка барып, ошонун алам дегенден көрө geçирип жиберсеңиз, Кудайдын ырайымына келесиз. Анткени ала турган сооңуз канча экенин биле албайсыз. Балким арзыбаган болуп калышы мүмкүн күнөөлөрдүн астында, а бирок Кудайдын ырайымы бул чексиз, мээрими чексиз. Демек, geçirip жиберген жакшы. Карыз боюнча бир адам карыз алып өлүп калган болсо, ошол адам өлгөндө эгерде карызды алгыңыз келсе, ошол адамдын өзүнүн гана калган мурас мүлкүнөн алынат. Үйүнөн, башка бир нерсесинен. Анан ал эчтекеси жок калып өлүп кетсе, мисалы үчүн карылар үйүндө келип балдарынан доолаган болбойт. Анткени балдары өзү ага иштеп берүүгө милдеттүү эмес. Балдары төлөйт, ата-энесинин калтырган мүлкүнөн гана төлөп берүүсү туура болот. Ассаламу алейкум, ажыке, сизди терең сыйлайбыз, суроо. Доспуз деген адамдардын ортосундагы милдеттерди, жоопкерчиликтерди айтып берсеңиз, Аллахым сизге ыраазы болсун дейт. Насип кылса муну кийинки сабактан кийинкиге калтырганга аракет кылалык. Анткени милдеттер, укуктар жөнүндө албетте бир аз узарып кетиши мүмкүн. Бүгүн биз ата-энени урматтоодо бассак, кийинки жумада ата-эненин жоопкерчилиги, ал эми андан кийинки жумада мына ошол достордун ортосундагы мамиле. Анткени ошол достордун ортосундагы мамиле дагы ошол адамдардын туура эмес жака жылып кетпесин алып келет. Өткөнкү сабактарда ошондой алганбыз, бирок дагы аракет кылабыз. Анткени сен ким болсоң, ошол досуң ким болсун ошондойсуң деген сөз. Жаман доско илешип калып, адамдар жамандыкка кетип калгандары бар. Демек, адам дос менен аракет кылып, ошол доско дос болгондо, тамак аш болгон жерде, курсак тойгон жерде, же бир кыздар менен вечеринкага барган жерде эмес, балким мечитке чыгып бара турган, жакшылыкка жетелей турган, жамандыктан алыстата турган дос болгондо гана досчулук милдет аткарган болот. Мына ошондо балким тереңирээк сүйлөп өткөнгө аракет кылабыз. Ошондой эле сиз мына элтерден көрүп аткан сабактардын бардыгы түзөтүүгө тийиш сөз деп, бул ошол Насаат медиада бар, ошол жерге кирсеңиз, балким мурдагы сабактагы ошол достук жөнүндөгү маселеден тереңирээк жооп алып аласыз деген үмүттөмүн. Машине уурдаттык, 2 ай болду, табылбай атат, төлөк аштырсам болбойт. Жөн эле издеңиз, милицияга бериңиз. Ал эми төлөк аштырган шарият боюнча арам, ага ишенген ширк болот. Эгерде бир адам ишенбей деле барса, анда ошол адамдын намазы 40 күнгө чейин кабыл болбойт. Урматтуу чубак ажы, ажылардын ар кандай бузукулук иштерге аралашканда кандай карайсыз дейт. Абдан жаман карайм, ичим өтүп кетип карайм, жийиркенип карайм. Бирок айлаганча адам ошондой экен. Ошондуктан биз башкаларга деп олтура бербестен өзүбүздү оңдой берсек, алар дагы өлүп кетет, барып жок болот, анан жакшы муун келет. Башкалардын катасын кандай карайсыз, кандай караймын, эмне кылып караш керек дебестен, өзүбүздү оңдогонго аракет кылсак, перзенттерди оңдогонго аракет кылсак, иншалла мен ойлойм, бардыгы өзүнүн ордуна келе берет. Жамандыкты көргөндөн көрө, жакшылыкты көрүп, жамандыкты көрбөй калганды үйрөнсөк, жамандардын айыбын жашырганды үйрөнсөк, ошондо жакшылардын катарына кошулган болобуз. Ажы дегенде адамдар ошол ажылыкка даяр болбой барып алгандары бар, арам акча менен барып алгандары бар. Жок, адал акча менен барыш керек. Баргандан кийин келип деле арам иш кылып жүргөн болсо, ажылыкка баргандан кийинки абалы, ажылыкка барганга чейинки абалынан жакшыраак болбосо, анда бул адамдын ажылыгы кабыл болбоптур деген сөз. Арак ташып иштесе болобу? Болбойт. Арак ташыган, саткан, сатып алып берген, жасаган, ичкен, ичирген бардыгы арам. Эгерде жумушуңуз арак ташып турган болсо, анда башка жумуш издегенге аракет кылыңыз. Уммул хабаис, жамандыктын энеси. Кудай Таала мындан сактасын, Кудайым шерменде кылбасын. Ассаламу алейкум, банктан насыя алса болобу дейт. Эгерде кредит менен, проценти менен мынча кылып көбөйтүп бересиң дей турган болсо, анда ал шарият боюнча арам. Эгерде жөн эле 100 сом берип, кайра 100 сом ала турган болсо, грант деп коет муну. Ал нерсени бир жөн алса болот, бирок жанагыда кредит кылып, көбөйүп тура турган, тууп тура турган болсо, шарият аны тыюу салат. Кур'ани Каримде айтылат, Аллах Тааланын жана анын пайгамбарынын ал адамга согушу болсун деп. Жөөттө бир накыл бар. Кайсыл бир адамды өзүңө кул кылып алгың келсе, анда ошого процентке сүткордук акча бер деген. Сүткорлук арам, аны менен бала чака баккан болбойт, ошо менен үй бүлө баккан болбойт. Бул Аллахтын каары келип, Аллахтын согушуна алып келе турган өтө каргашалуу нерсе. Кудайым адалдан айырбасын, арамдан алыс кылсын. Салам алейкум.
tuğanım. Salam aleykum es. Assalamu aleykum. Assalamu aleykum desen tuğra ot. Antkeni salam aleykum degen bul azırkı şiitlerden bir mında salam olup kalgan nerse. Şaylodu akça tarqatkan. Jana akça algandarga kanday karayız. Bul aram, albette aram. Akça vergen, akça algan, doğuşun satkan. Bunun bardığı aram. Aram tamak benen bakbaş gerek. Adam 5 yıllık taqdırın, 3 yıllık taqdırın oşol bir azırak bir kaptık akçaga, un akçaga bir kap unun akçasına je oşogon nersege almaştırıp, je ele bir jutum araka, je bir kesim etke, alakanda gürüçke almaştırıp jiberip olturup algandar var. Oyloşot, oşontip koysam emne boluptur dep. Jok, sen sana oşogondor sandap sanal, mingdep sanal oşonda oturup mamleketin geleceğine, Kudayдын astındagı bir özüңнүн жоопкерчилигиңe sen tetleri kıyanatlık iş kılgan bolosун, kıyamatta жооп бересиň. Degele paralap alуу bul aram. Para algan, para vergen, ortaga түшкөндүн бардыгы булар арам тозокто болот. Мына ошо шайлоодо да акча алган, акча берген, сатып алгандын бардыгы ошол пара кордукто, ошоңо мага бер деп пара берген, бул арам иш болуп эсептелет. Эгерде менин колуман келе турган болсо, шайлоодо акча бергендерди, акча алгандарды дагы катуу жазага тартып, колун кесе турган кылып коет элем. Ошондо колун көрүп эле бул жанагы эме экен деп адамдардын баары корко турган болуп калат. Же бир мында мурдун тешип бир жанагыдай биrbirine салып кое туруп, айтор элдер көрө турган кылып коюш керек, ошондо туура болот дейм. Менин аялым мени тоготпойт, не кылсам болот дейт. Карачы, аялым дегенде бир тамга, тоготпойт деген дагы бир сөз, не деген эмне, анан суроо белги жок. Көрдүңбү, бир сүрүн 4 ката кетирип атасың. Демек, аялың менен болгон мамиледе деле бир канча ката кетирип аткан болушуң мүмкүн. Кечки уктап жаткан болсо, намазга турбасаң, бышырганын жеп коюп, тапканын жеп коюп жаткан болсоң, албетте тоготпойт сени. Эркектин иши көчөдө болот. Көчөгө чыгып, тамак аш таап келип, бала чакаңа бага турган болсоң, ошондо келет. Ayal erkektin gölökösü. Erkek kıyışık bolsa ayal kıyışık bolot. Erkek tüz bolsa ayal tüz bolot. Eger sen şariatты bekem garmanıp, dindi bekem garmanıp, tuğra, çınıgı, momu, musulman bolup, şariat buyuruganda iştep, embektenip, adal, mehnet menen bala çaka baga turgan bolsoň, ayalın sana iyilip, sen oga turgan bolot. Sen şariattan kıyışık etsen, ayalın andan beter kıyışık etip. Ayalın senin gölökön. Kıyışık bolsoň kıyışık bolot, tüz bolsoň tüz bolot. Urmatly bir tuğanım. Togotpoyt degeni sen özüň şariatты togotpoy жаткан boluşuň gerek. Daima gemçilikte biröden emes, özüňön izley turgan bolsoň, her nersenin joğun özüň urmatly bir tuğanım taap algan bolosun. Niki okugan moldo 1000 so'm beresiň deyt, bul emne stavka u deyt. Stavka emes, men bolgonda köpürök surayt elem. Moldonda bala çakası var. Anan sen tünde saat 2'de turup nike kıydırasın. Düşte varsan ölösüň, bu jok geçinde barış gerek, tünde barış gerek. Moldo uktap atkan jana oýgonyp gelet. Anan ertemin işke barış gerek moldo. Tirikçilik var, kartoşkası var. Sen nike kıyam dep barsan, anı süylep oturup, anı bosok oturuguzgo 2 saatda sana nike kıyıp ötöt. Andan keyin 200 so'm berip kutulgun gelet. Ömürüňde bir jol üýlenösün bolgony. Kıyın bolsun 2 jol üýlenösün sen. Erkek bolsun 4 jol gaýyk katyn alasın. Anan birok bir moldoga 1000 so'm berip al, oşon ömürü aýta beresin. Uşunday de. Moldoga mamleket köp aylyk berse, aylygy bir 30 000 so'm bolsa, aýaly menen baldaryn bagala turgan bolsa, anda albay turgan bolot ele. Anan berip atkan aylyk hazır 5 000 so'm. Oşol 5 000 so'm aga köp nerse gelbeyt. Bir balasyny oşo menen kamys kıla albay kalyşy mümkün. Oşon üçin urmatly bir tuğandar, moldolardy urmattaş gerek, sylaş gerek. Moldonu korgulsaň, moldoga berbey turgan bolsoň, anda moldo kembagal bolot, anan baydın çöntögüne garap, baydın oğuzuna garap, her nerseni süýley bere turgan bolot. Kursagy tok bolgon moldo hakykatty saňa tuğra etet. Oşon üçin artistlerge beresin, korkpoy ele, ara kuyup bergeni maktanasın, barıp ekirini ırdap berip, nary beri basyp koýot, oşoga tyýym berip, ömür boyu maktanasyn dagı artistlerge munça tyýym bergem dep. Anan moldoga gelip nike kıyganda bir jırtly köynögüňi berip alyp, men munday kılgam dep aýta beresin. Al oşo senin adaldap beret. Eger moldo nikeni kıybasa ömür boyu zinakor bolmoksun. Uyat. Kırgızstandyk musulmanlarda, Kırgız elinde moldoga tyýym berse bolaw degende aýtbaş gerek. Bul şermende. Moldonu kamagan başka ellerde, Moldonu şıldındagan bu başka jurtlarda. Bizdin elde Kırgız bolaw, başka bolaw, kayaktan gelet, molda ele bolup oğuzunda kelmesi Kur'an'ı bolgon bolsa törden orun berip süylegen nark dübeli bolabız. Ekinçi mınday sorawny berip gele. Mundaydy berseňer uyat bolat. Bu el karap turat, bu el teýer degen bu bizdin Kırgızstanda ele emes, dünýäni bar görüp turat. Van'da Kırgızlar görüp, Chicago'dan görüp, başka jerden görüp. Anan Kırgızlar maydalanyp ketipdir. Moldoga bere turgan 1000 so'mda sorap atjat dese uyat bolot. Şoň üçin aýtpagıla biröge. Namaz okubasa bari bir 5'ke çıkbayby deyt. Emi
beyişke çıgуу çıkpaştın şartı al ıymanda bolot. Egerde kimdir biri la ilaha illallah dep aytıp, Muhammed Rasulullah dep aytıp musulman bolsa, bul adam beyişke kişilerin katarına koşulganga ümiti bolot. Al эми namaz maselesi Hambali mazhabtagana ошол адам namaz окубаса musulman эмес деп эсептегени менен жумхур аалымдар namaz окубаса деле musulman, бирок намаздын парз экенин мойнуна алып турган болсо эле дейт. Анан кээ бир адамдар намазды парз эмес десе, анда бул адам мусулман болбой калып, бул адам дагы таптакыр бейишке чыга албай калышы мүмкүн. А бирок жалкоолук менен, шалаакылык менен окуп айткан болсо, анда аны мусулман дейбиз. Эми айла жоктун иши, колдон келсе намаз окуш керек. Анткени пайгамбар алейхиссалам айтат, биз менен бизден башкалардын ортосунда айырмачылык бул намаз деген өтө оор сөзү бар. Демек, намаз окуган адамдын акырети чындыгында коркунучтуу болуп калат. Кайненесине орой болгон келиндерге айтып коесузбу дейт. Эртең кайнене болгондо көрүп алат, айткан менен эмне укпай турган маселе. Кудайым сактасын, Кудайым сактасын. Кайненеге жамандык кылып, анан күйөөсү жакшы көрүнөм деген аялдан өткөн кем акыл адамды көрбөдүм. Кайненесин жамандык кылып, кайненесин жактырбай, бирок күйөөмө жагынам деген аялдан өткөн кем акыл адамды көрбөдүм. Эстен чыгарбаш керек, эстен чыгарбаш керек. Урматтуу бир туугандарым, ошентип бизге бөлүнгөн убакыт дагы өзүнүн соңуна келип жетти. Кудай Таалам элибизге тынччылык берсин. Ар кандай провокация калтыргандан Кудай Таалам сактаган болсун. Ар бир нерсеге салкын кандуулук менен мамиле кылып, итаат кылып турган болсок жакшы болот. Азыркы учурда мамлекетти бүлдүргүсү келип, бузгусу келип, ар кандай чатак чыгаргысы келип, сөзгө сөздүк койгулашып, куру чаканы калдыраткандар көбөйүп кеткен заманда ар бирибиз үйүбүздү карап, ар бирибиз өзүбүздүн жетекчилерге баш ийип, итаат кылып, мамлекеттин бүтүндүгүн, мамлекеттеги ынтымак, тынчтыкты сактаганга аракет кылсак, ошондо биз Кудай астында туура кылган болобуз. Мамлекетти жоготуп ала турган болсок, экиге бөлүп ала турган болсок, аны тарых кечирбейт. А керек болсо Кудайдын астында биз күнөөкөр болуп калабыз. Кийинки жумада түз эфирден көрүшкөнгө чейин, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.